Бүгүн Ош шаарынын мэриясы жыл башынан бери аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгарды. Күн тартибинде 2 маселе каралды. Алар Ош шаарынын 2018 жылдын 9 айындагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары жана 2018 жылдын 4-кварталына карата милдеттер. Ошондой эле Ош шаарынын экономика тармагы жана калктын күз-кыш мезгилине даярдоонун жыйынтыгы боюнча. Бүгүнкү күнгө текшерилип, жыйынтыгынын негизинде 24 протокол тапшырманын ичинен 9-у толук атқарылған, башкарылган 38%. Ал эми 2 протокол тапшырма 8% тапшырма бүгүнкү аткарылбай калган. Жыйында алгач эле Ахматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун кемчилдиктери айтылды. Шаар башчысы сентябрь айында эле стадиондун абалы менен таанышып, шарттар боюнча бир катар тапшырмаларды берген. 12 000 көрүүчүнү батырган спорттук аянтчанын ажатканасынын шарты начар. Жарыктандырууда дагы көйгөй бар экендигин айткан шаар башчысы стадион директорунун ишин сынга алды. Сиз өзүңүз футбол ойнойсузбу? Сиз ошол менен алектенбейсизби? Анда стадионду башка бир карай турган, күйө турган бирөөгө берели. Көрдүңүз, өткөндө 31-inde айтпайын, эми айткан жолунан айтайын. Бүт жогорку кеңеш депутаттары, төрага, коллега мүчөлөрү барып атабыз, баардыгыбыз ошол жерде. Отурган жерде ошону шыпыргын алып туруп, ошо желелерди тазалап койгон эмес. Мен атайын силердин туалетиңерге кирген жокмун, эл кирген туалетке кирдим. Бир лампочка кадап койгон эмес. Ошондой чоң иш чара өтөт. Бирок директор болуп жүрөсүз, ушу миллиондогон акчаларды албайт. Мен сизди кандай адам экениңизди билбейм, может жакшы футболистсиз, бирок стадионду карабай коюпсуз. Ажаткана куруу жана башка оңдоп түзөө иштерине стадиондун өздүк бюджети жетпейт. Мындан улам жергиликтүү бийликке ремонт жүргүзүү боюнча кат жолдогон. Чоң концерт болгондо ошол жердеги аппаратура деп коебуз го. Ошо аппаратураларын койгондо биздин стадион боюнча бул жарыктарыбызды күйгүзүп коюшканда, ошол маалда ошол претензия бизге туура келип атат. Эмнеге светтерди тамызып койгон эмессиңер депчи. Ошол маалда ошолордун бир чоңураак электроэнергиясын сайган мезгилде биздин стадиондун лампочкаларынын баардыгын күйгүзүп койгон. Спорттук аянтчанын жетекчиси Алман Сулаймонов жыйында сөгүш алды. Бир ай мөөнөт ичинде айтылган кемчилдиктерди аткаруу тапшырылды. Сизге акыркы жолу эскертүү, макулбу? Акыркы жолу. Мындан кийин дагы ушундай кемчилдиктер кете турган болсо, бири-бирибизди жаман көрбөйлү, өзүңүз ушу топту тебелеп, тээп футбол ойнойбуз. Макулбу? Жакшы футболист болсоңуз, жакшы тренер болсоңуз, биз сизге урматтап сүйлөйбүз. Директор стадион катары сиз карабай коюпсуз. Жыйында шаардагы чуңкур жолдор бүгүнкү күнгө чейин оңдолбой, берилген тапшырмалар аткарылбай жаткандыгына шаар башчысы нааразы болду. Басылган брусчаткалар сапатсыз экендигин белгилеп, жолдор башкармалыгынын башчысына, капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысына да сөгүш берилип, айтылган тапшырмалар бир ай мөөнөттө аткарылсын деп милдеттендирди. Bir ayda yine zaten kalıp, uşulun komisya tüzü fark var, onda jakşı olması, onda çok biraz. Makul suçu var. Ал эми салык 9 айдын жыйынтыгында өткөн жылга салыштырмалуу көп чогулган. Маселен, киреше салыгы 116%, же 24 миллион сомго көп чогулган, сатуу салыгы 15 миллион сомго. Бирок салык кызматында жыл аягына чейин бекитилген суммадан 35-40 миллион сомго ашыгыраак топтолушу мүмкүн деген божомолдор бар. Анткени салык кызматы салык төлөөчүлөрдү онлайн түрдө көзөмөлдөп турат. Кем онлайн боюнча биздики мына пайтаптына өзүңүздөр билесиздер 2016 жылдан баштап биздики онлайн режим менен кемдики пайтаптына кетип атат. Мына биздики 3 этапта 1024 кем онлайн режим өткөн. Булар деген онлайн режимде биз бул жактан өзүбүздүн монитордун көрүп туруп контролдоп турабыз бул боюнча. Кайсы магазин болобу, же аптека болобу, же общественное питание болобу, кайсыл канча чек уруп атат, кандай иштеп атат. Если bizde контрольный закуп деген бар, биз монитордон карап туруп, если ошол начар деген мекемелерге барып алып туруп, биз контрольный закуп жүргүзөбүз. Бул боюнча дагы өткөн жылы, 9 айдын өткөн жылы эмес, 9 айдын ичинде биз 500 миңден ашыгыраак айыппул салынды ушул боюнча.
Жыйындын соңунда шаар башчысы бардык жетекчилерге өз милдеттерин так аткаруусун тапшырып, Ош шаары үчүн таза иштөөгө үндөдү. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсөнова, жаңылыктар.